Берке кызым мультфильм көрсөтөм деп колуна 100 сом акча берип, анан ошол караңгы киргичең алаксытып мультфильм көрсөткөн дагы, андан кийин ошо зордукталды да ол кыз. Зөөкүрдүк аракет айыл элин дүрбөлөңгө салды. Ушул жылдын 9 апрелинде Кара Суу районуна караштуу Кайрагач айылында 7 жашар кыз зордукталган болчу. Мен ушерде туулганмын, ошо кырышайбыз. Мына өлкө суу, граница деп, буатыр граница жоқ. Мына граница, мына сууну 20 жыл тоскон болсо, суунун өзүнүн отчуждениясы бар. 50 гектар жерди эч кимге бербестигин айтып көшөргөн калк максатына жете төңдөнөт. Бир жумадан бери боз үй тигип талап койгон Ынтымак айылынын тургундары бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугушту. Facebook президент Жапаровдун уу коргошунга байланыштуу постун өчүрүп салды. Компания бул аракетин залал келтире турган жана жалган маалыматтарды таратуусуна уруксат бербейбиз деп түшүндүрдү. Ошол негизинде НДПК саясий партиясынын талапкерлердин тизмесин каттоосун жокко чыгардык. Жергиликтүү кеңештин шайлоосунан утуп чыккан НДПК партиясы четтетилди. Мындай чечимге партия өкүлдөрүнүн акча таратып, добуш сатып алганы себеп болгону айтылууда. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Ушул жылдын 9 апрелинде Кара Суу районуна караштуу Кайрагач айылында 7 жашар кыз зордукталган. Бул зөөкүрдүк окуя болгон күндөн тарта айыл тургундары кооптонууга түштү. Кайрагач айылында мектеп жок болгондугуна байланыштуу окуучулар коңшу жайгашкан 3 айылга каттап билим алышат. Мектепке Ош-Бишкек жолу аркылуу барышкандыктан жол жегинде эч кандай белги да коюлган эмес. Мындан улам айыл тургундары мектеп салып берүүнү суранышууда. Кара Суу районунун Кайрагач айылынын тургундары бүгүнкү күндө кооптонуп жаткандарын айтышууда. Тагыраагы 9 апрель күнү 1 класстын окуучу кызы мына ушул аймактан зордукталып кеткен. Мындан улам айыл эли окуучуларын мектепке жөнөтө албай жатканын айтышууда. 9 апрель күнү 1 класстын окуучусу тагыраагы 7 жаштагы наристе кыз 26 жаштагы белгисиз жаран аркылуу зордукталган. Бул маалыматты Кара Суу районуна караштуу Кайрагач айылынын тургундары айтышууда. Окуя ошол эле күнү кечки саат 7-лер чамасында болгон. Мындан улам айыл тургундары балдарын мектепке жөнөтүү да кооптуу болуп жатканын айтып жатышат. Жаман иш болду. 1 класстын окуучусу сабактан кийин келген, айылдын башында жашайт өзү. Айылдын этегиндеги классташ кызынын үйүнө барып ойноп, ал жерден анан саат 7-де алар чыгарган. Кете аласыңбы кызым деп үйдүн ээси сураган. Сураганда кете алам, кете берем деп жолдон келатканда кандайдыр бир бала экен дейм. Берке кызым мультфильм көрсөтөм деп колуна 100 сом акча берип, анан ошол караңгы киргичең алаксытып мультфильм көрсөткөн дагы, андан кийин ошо зордукталды да ол кыз. 3 неберем бар. Үчөтен ошо Садырбайга барып окуйт. Биз мына Ош-Бишкек жолунун трассасынан коркобуз. Машина аябай катуу жүрөт өзү дагы. Анан неберелерим дагы айтып калат, ошо машинаны токтотуп алып жүргүлө жеткирип коелу деп, кичинекей небереми дагы айтышыптыр. Ошодон коркпа, анан мына айрыкча мына каналдан коркобуз биз. Аталган айылда 2008-жылдан бери 180 үй бүлө түтүн булатып келет. Алар бул конушка жер титирөөдөн улам көчүрүлүп келингендер. Мындан улам 10 жылдан ашууну убакыттан бери мектеп, бала бакча, оорукана жетишсиз. Жергиликтүү бийлик убада бергени менен эч кандай жыйынтык жок. Балдар билим алуу үчүн жаңы конушка жакын болгон 3 айылга 2-3 километр жол басып барышат. Окуучулар баскан жол кооптуу экени да айтылууда. Мектепке саат жарым саатта барабыз. Баскыла мектебиңерге апарып келебиз деп. Ошентип. Анан барасыңарбы силер? Жок. Качып кетип калабыз. Садыр Жапаров бизге мектебибизди тезирээк салып бүтүрүп бериңиз. Биз аябай коркуп атабыз. Эн тала аркылуу жүрүп келген окуучулар мына ушул Ош-Бишкек чоң жолуна түшүп, кийинки айылдагы мектепке катташат. Андан да кооптуусу бул жайда канал орун алган. Каналда эч кандай тосмо жок. Мындан кооптонгон ата-энелер тиешелүү тараптарга дагы кайрылып, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай келгенин айтып келишет. Мен кызым бошоганда бирге окушат да бул жака келип. Таанышат. Эртеле чыккан, ошол эми бир плакат окуя экен.
Келген жер ушул, ошол жолдан келет, буяктан Бишкек жолунан бул жакка өтөт. Окуштардын өткөнүн көрүп атасыңар. Ал саат 11:45-те мен өзүм машинам менен аны эже келип калды. 6 окуучуну эжекесине кол коюп, подписына кече окуядан кийин. Саар апарып тапшырып коюшат. Мен жумуштан келип, машинамен апарып алып келебиз. Болсо мектептен кое бербейт. Президентке эле кайрылат элекпизчи, башкасын эмес. Эми ол кыздын акыбалын эч ким билбейт, көргөн жокпуз. Түнү опергруппа келип издеп үйдөн сурап кетти да, телефонду алып чыга балдарыңыздын деп. 1:30 эле. 3 чейин жүрүп таап кеттир. Зордукка кабылган кыз учурда Ош облустук төрөт үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө. Окуя күнү кыз ооруканага оор абалда келип түшкөн. Тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлүп, учурда абалы канааттандырарлык экени айтылды. Бул кыз өтө оор акыбалда келди бизге, анткени бул кыз абдан бир шоковое состояние деп коебуз. Ал билип даже билбей атты да. Биринчи көрүп осмотрунда влагалищеде, задний проходто бүт разрывтар болгон. Эми ошону хирург чакыртылып, ургентный хирург, детский хирург чакыртылып, анан кийин гинеколог менен хирургдун экөө биригип, анан кийин баягы жыртылган жерлердин баарын тигип, наркоз берип тигип, анан кийин жаткырылды. Анан ошол күндөн баштап эле действительно бул кыз менен иштеш абдан оор болуп атты. Бизге дагы психолог чакырылды, психолог иштеди. Зордуктогу шектүү жаран окуя болгон күнү коңшу айылдагы туугандарынын үйүнөн мас абалында табылган. Учурда Зордуктогу шектүү катары 2 айга камакка алыныптыр. Тергөө жана медициналык экспертиза иштери уланып жатат. Кылмыштын изи суу электеле дароо 3 сааттын ичинде кармалып, ошол Садырбай айылындагы бир туугандар үйүндө жаткан жерден кармалган мас абалда. Ал алып келип ошол окуя боюнча топтолгон материалдар Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 161 беренеси Зордукто беренеси боюнча 4-бөлүмүнүн негизинде кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда кылмышка шектүү 2 айга камакка алынып, Ош шаардык СИЗОсуна которулган. Ал эми ошол окуя болгон жерден жабырлануучуга тиешелүү буюмдар жана ошол жерде кан болгон кан дактар алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Бүгүнкү күндө жабырлануучунун абалы оор, өтө денесине өтө чоң жарат алган. 9 апрель күнү Кара Суу районуна караштуу Кайрагач айылында 7 жаштагы 1 класстын окуучусун зордуктап кетишкен. Мындан улам балдарынан кооптонгон айыл тургундары аталган айылына мектеп салып берүүнү президент Садыр Жапаровдон суранып келишет. Нурзада Сыдыкова, Делет Нуршанбаев, Нурньюз, Кара Суу району. Кыргызстанда 19 апрелге карата дагы 6 бейтап коронавирустан көз жумду. Илдет соңку бир суткада 212 адамдан аныкталды. COVID-19га каршы республикалык ыкчам штабтан кабарлашкандай, көз жумгандардын 2 Бишкекте, 4 Чүй облусунда. Өлкөдө бул оору жуккандардын расмий саны 92.095 адамга жетти. Алардын 87.056-сы айыгып, 1555-и каза тапты. Акыркы суткада оору аныкталгандар: Бишкек шаарында 152, Чүй облусунда 22, Ысык-Көл облусунда 18, Нарын облусунда 12, Ош шаарында 4, Ош облусунда 2, Жалал Абад облусунда 2. Кыргызстанда 2020 жылдын март айында башталган коронавирус эпидемиясы июлда курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрда көз жумгандар катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталып, кышта илдет жугузуп алгандардын саны кыйла азайган. 2021 жылдын март айынан бери ооругандар жана каза болгондор кайра көбөйдү. Адистер оорунун бул жолду 3-чү толкуну май июнда туура келерин айтышкан. Facebook компаниясы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 15 апрелде жарыяланган COVID-19дан айыктыруучу дары тууралуу постун өчүрдү. Бул маалыматты аталган социалдык түйүндүн басма сөз кызматы электрондук кат аркылуу Азаттыкка ырастады. Биз бул посту алып салдык, себеби биз эч бир адамдын анын ичинде шайланып келген расмий жетекчилердин адамга түздөн-түз физикалык залал келтире турган маалыматты бөлүшүүсүнө же COVID-19ду дарылоо же алдын алууга байланыштуу жалган маалыматтарды таратуусуна уруксат бербейбиз деп билдирди Facebook компаниясынын басма сөз катчысы. Маалыматка ылайык, коронавирус пандемиясы башталгандан бери Facebook социалдык түйүнү компаниянын эрежелерин бузганы үчүн COVID-19га жана вакцинага байланыштуу 12 миллиондой маалыматты өз платформасынан өчүргөн. 15 апрелде президент Садыр Жапаров дарыгерлер коронавирустан 1 же 2 күндө айыктырып жибере турган дары таап алышканын жазган. Аны менен кошо бир нече киши атайын аппараттын жардамы менен бөтөлкөлөргө кайнатманы куюп жатканы тартылган видео жарыяланган.
Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алуу сунушун өкмөткө жолдоду. Мындай чечимде аталган комитеттин 19 апрелдеги жыйынында кабыл алынган. Алымкадыр Бейшеналиевдин коронавирусту уу коргошун менен дарылоо тууралуу билдирүүлөрү анын бул кызмат ордуна ылайык келбесин көрсөттү, деди эл өкүлү Жанар Акаев. Министр Бейшеналиевдин соңку билдирүүлөрү абдан упурталдуу. Ал адис катары илимий жактан далилдене элек ыкманы сунуштоо менен калкыбыздын саламаттыгын коркунучка кептеп жатканын түшүнүшү керек, деди Акаев. 16 апрелде Алымкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын колдонуп жатканын айтып чыккан. Ал журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин белгилеген. Президент эко кайнатманы даярдап жатканын, дарыгерлерди чакырып, аларга дарылоону үйрөтүп жатканын кошумчалаган. Бул билдирүү коомдо кызуу талкуу жараткан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир катар адистер коронавирустан дарылоодо уу коргошундун пайдасы далилдене электигин эскерткен. Bir жумадан бери жерибизди бербейбиз жана бийлик өкүлдөрү келип элге түшүндүрүп берсин деген талаптарды койгон Кара Суу районунун Ынтымак айылынын тургундары бүгүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугушту. Жолугушууда бул убакка чейинки эки тарап сүйлөшкөн келишимдерге айылдыктар макул болгон жок. Кемпирабад суу сактагычынын жээгинен берилген 50 гектар жерди эч кимге бербестигин айтышты. Кара Суу районундагы Ынтымак айылынын жашоочуларынын бул убакка чейинки талаптары орундалып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугушту. Жергиликтүүлөр бир жума мурун боз үй тигип, Кемпирабад суу сактагычынын жээгинен берилген 50 гектар жерди коңшу өлкөгө өтүп кетти деп нааразы болуп чыгышкан. Бүгүн баардык айылдыктар чогулуп, коңшу Өзбекстанга өткөн жерди эмне себептен берилгени боюнча өз суроолорун узатышты. Эмоция калтырбайлык, провокация калтырбайлык, баягы кызмат абалдан пайдаланбайлык, мен каерде иштеймин дегенди айтпайлык. Билебиз каерде иштейсиңер. Ал узатка кереги жок. Мен ушул жерде туулганмын, ошо кырышайбыз. Мына өлкөнүн суу, граница деп, тугатыр кереги жок. Мына граница, мына сууну 20 жыл тоскон болсо, суунун өзүнүн отчуждениясы бар. Анан граница бар. Анан кийин границанын нейтральный зона бар. Ошондо биздин мына кырдан граница болуп калат. Биздин биягына гана мал бар, биягына биздин малдар айда суу жок. Биздин малдар ошол жерден суу ичет. Азыр ушул күндө дагы. Эртеге 20 жылдан тосуп калса келечек кандай болот? Ушул эле. Чогулгандар Өзбекстан тарап суунун жегин тосуп алса, мал жандыктарын сугаруу да көйгөй экенине токтолушту. Бирок бул жагдайды бийлик төөлдөрү эске албаганына нааразы болушту. Чогулгандардын негизги талабы Ынтымак айылынын мал жайыт катары пайдаланган жерин кайтарууну талап кылышты. Алар 1 метр жерди бербей тургандыгын жана талап орундалбаса, кагылышууга бараарын бул убакка чейин да эскертишкен. Анан экинчи баткен болгубуз келбейт. Черезден малыбыз кирип кетип, черезден балдарыбыз адашып кирип кетип, ушундай күндү биз келечекте ошол болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Биз ойлойбуз, сиз биздин ишенген кыргыздын чынын жыйыш катары жакшы жакка чечип берет деп биз өтө ишенебиз. Элдин пикирин угууга келген Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын башчысы Ташиевке эл тараптан биринин артынан бирин улай суроо берилип жатты. Ташиев Кемпирабад суу сактагычынын жээгинен жер берүү демилгеси коңшу өлкөдөн көтөрүлгөндүгүн айтып түшүндүрдү. Чогулган тургундар Ташиевдин айткан сөздөрүнө макул болушкан жок. Кайчы пикирлер айтылып жатып, акыры бул келишим Ташкентте кайрадан каралмай болду. Өз сөзүндө 50 гектар эмес, 20 гектар гана жер берерин коңшу өлкөгө маалымдай турганын айтты. Биздин кол коюп келген протоколубузда 50 гектар деген жерди алмашууну ушундай бир өздөрү туура эмес көрүшкөн. Жана ошол боюнча мени чакырышты эле, бүгүн келип ошол эл журт менен жолугуштум, эл журт менен акылдашып баарлаштым. Жана ушунун маселенин бир туура элге дагы ылайыктуу, ошол эле мезгилде мамлекеттин кызыкчылыгына да ылайыктуу кылып чечкенге бир жол таптык да, жол таптык деп эсептеймин. Эми ушул тапкан жолубузду биз Өзбекстан Республикасына барып, Өзбекстан Республикасы менен мен ойлоймун аларга түшүндүрүп, алар менен акылдашып, макулдашып, ушу мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, эки мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл алабыз деген ойдомун.
Эскерте кетсек, 24-25 мартта Кыргызстан жана Өзбекстан тарап менен чек ара маселелерин тактоо иштери жүргүзүлгөн. Бир канча тилкелер алмашылып, Орто Токой суу сактагычы турган жер үчүн 1000 гектар жер Кыргыз тарапка өткөрүлгөнүн, андан тышкары Кемпирбат суу сактагычын суу алдындагы тилке коңшу өлкөлөргө өткөрүлүп, ал үчүн башка аймактан Кыргызстан жер тилкелерин алышкан. Чогулгандар Ташиевден чек ара маселесин тосууга көңүл бурууга чакырды. Чогулгандар эми мындан ары Ташиевдин коңшу өлкө менен болгон сүйлөшүүсүнөн жакшы жыйынтык чыгаарына үмүт тартып келишет. Таткашабдан Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз. Жергиликтүү кеңештин шайлоосунан утуп чыккан НДПК партиясы четтетилди. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 18 апрелдеги жыйында аталган партияны шайлоодон четтетүү тууралуу чечим кабыл алган. Мындай чечимге партия өкүлдөрүнүн акча таратып, добуш сатып алганы себеп болгону айтылууда. Бирок буга партия өкүлдөрү макул эмес. Алар 3 күн аралыгында тийиштүү жактарга арызданганы жатат. Мына ушундай Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечиминен соң бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы билдирүү таратты. Анда НДПК партиясы жарыштан четтетилип калса, добуш берүүнүн жыйынтыгы кайра эсептелиши мүмкүн экен. Тагыраагы босого чеги төмөндөтүлүп өзгөрүшү мүмкүн. Эгерде мыйзамда каралган нормалар боюнча, эгерде ал саясий партиянын алган добуштары биротоло баары чыгып кеткен болсо, анда шайлоо босогосу ылдыйлашы мүмкүн дагы, кийинки турган саясий партиялар дагы мандат бөлүштүрүүгө катышуу укугун алып калышы мүмкүн. Кече Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы жыйынга чогулуп арыздаттанууларды карашкан. Жыйынтыгында НДПК партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу чечим кабыл алган. Буга атайын кызмат менен милициянын аталган партияны добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болгон. 1-Май районунун ички иштер бөлүмүнүн материалдары негизинде андан мурда шайлоо күнү 29 мектептин жанында НДПК саясий партиянын талапкери жакын досу кармалган, ошо добуш сатып алуу факты менен. Ошол факттын баары аныкталып, Бишкек аймак шайлоо комиссиянын отурумунда каралып чыгып, ошол негизинде НДПК саясий партиясынын талапкерлердин тизмесин каттоосун жокко чыгардык. Шаардык кеңешке шайлоодо НДПКнын тизмесинин сап башында турган Илим Карыпбеков добуш сатып алуу тууралуу дооматтарды негизсиз деп атады. Шайлоо мыйзамдарына ылайык НДПК мындай чечимге макул болбосо, 3 күндүн ичинде Бош райкомго кайрылышы керек. Учурда партия өкүлдөрү мыйзам талабы менен эсептешүү алдында турат. Эми биз негизсиз деп эсептеп Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылабыз деп атабыз арызы менен. Жанагы айтылган жүйөлөргө кандай карайсыз? Жүйөлөрдү расмий колубузга да кабыл элек, эртеден бери алалы деп таппай жүрөбүз төрагасы Бишкек шаардык. Сиз муну кандай кабыл алдыңыз? Бир атайын болуп аткан иш деп ойлобойсузбу? Эми биз ойлойбуз, бирөөнүн кызыкчылыгына болуп атат деп эсептейм. Ошол эле көп нерселер көрсөтүп атат. Негизи жөн эле бир Facebook'тагы сейттерге такап эле кабыл алынып аткан иш. Эскерте кетсек, Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11 апрелде өткөн. Болжолдуу эсептөөлөр боюнча Эмгек партиясы 10 мандат, экинчи Ак Бата партиясы 9 мандат, андан кийинкиде 8 мандат менен НДПК турган. Ошондой эле шаардык кеңешке Ата журт Кыргызстан, Ынтымак жана Биздин эл партиялары өткөнү болжолдонду. Расмий маалымат добуштарды кол менен саноо аяктаганда айтылат. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Бишкекте аялдарга карата зомбулукка каршы чыккан активисттердин акциясына тоскоолдук жараткан жарандарга каршы милицияга арыз жазылды. Бул тууралуу ички иштер органдарына кайрылган жарандык активист Бурул Усманали билдирди. Болот Темиров 17 апрелде жарыялаган иликтөөсүндө акцияга тоскоолдук жараткан адамдардын арасында жарандык кийим кийген милиция кызматкерлери, милиция ардагерлери бар экенин көрсөткөн. Ички иштер министрлиги журналисттин иликтөөсүндөгү фактыларды четке кагып, аны жалган ушак ойлонуп табылган деп билдирди. 5 апрелде Бишкекте Айзада Канатбекова аттуу кызды уурдап кетишкен. Анын сөөгү бир нече күндөн кийин табылган. Жарандык активисттер буга байланыштуу ички иштер министри Улан Язбековдун кызматтан алынышын талап кылышкан. Ички иштер министри кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында шаардык милициянын жетекчиси баш болгон
40-тан ашуун кызматкерди жумуштан алган. 15 апрелде министрликтин алдында жарандык активисттердин министрдин иштен кетишин талап кылган экинчи акциясы өтмөк. Кыз-келиндер чогулган бул акцияга каршы дээрлик эркектерден куралган топта анти-митинг уюштуруп, кыз-келиндерди акция болуп жаткан жерден сүрүп чыгарышкан. Бишкекте Абхазиядан алып келинген автоунаалардын ээлери наразычылык акциясына чыгышты. Өкмөт үйүнүн жанында жүздөй киши чогулган. Алар адегенде бир убакта сигнал басып, Садыр Жапаровдун жолугушууга чыгышын талап кылышкан. Милиция ызычуу чыгарууга жол берилбей турганын айткандан кийин чогулгандар өкмөт үйүнүн парад өтүүчү жагына барышкан. Наразычылыкка чыккандар Кыргызстанга ташылып келинген абхазиялык номер табылган автоунааларды мыйзамдаштырып берүүнү талап кылышты. Алардын алдына өкмөттүн өкүлү чыгып, көйгөйдү чечүүнүн жолдорун талкуулашты. Абхазиядан алынган унааларга байланыштуу чуу Кыргызстанда Абхазиядан алынган унааларды аныктоо боюнча рейд жүрүүдө. Себеби мындай унаалар ЭАЭПтин бажы мыйзамдарын бузуу менен алып келинген. Бул жол менен 10го жакын машина айып куруого токтотулган. Мындан улам Ала Тоо аянтында жана өкмөт үйүнүн алдында Абхазиянын номери тагылган унаалардын ээлери митингге чыгышты. Алар республикага буга чейин кирип кеткен автоолорду мыйзамдаштырып берүүнү талап кылышууда. Айдоочулар буга чейин эскертүү берилбегенин билдирип нааразы болушту. Өткөн аптада экономика жана финансы министрлиги абхазиялык номер тагылган унааларды мамлекет алып коюшу мүмкүн экенин эскерткен. Быйылкы биринчи кварталда социалдык экономикалык өнүгүү темпи төмөн, алдыга жылуу бир гана айыл чарба тармагында байкалган. Калган секторлор пландык көрсөткүчтөргө жеткен жок. Мунун негизги себеби чек арадагы маселелерге байланыштуу. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча өткөн жыйынында айтылды. Ушул жылдын мартына чейинки макроэкономикалык көрсөткүч көңүл жылытпайт. Өсүү темпи айыл чарбасында гана 100,9%, өнөр жай боюнча болсо 80,9% гана түздү. Ал эми курулушта 23,4% төмөндөгөн. Булар боюнча парламенттин тийиштүү комитетине маалымат берген вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков республикалык бюджеттин аткарылышына дагы токтолду. Быйыл биринчи квартал үчүн пландалган сумма 33 миллиард 746 миллион сом болчу. Бир эле ушул айыл чарба боюнча калган темп курулушта, кызмат көрсөтүүдө жана башка секторлордо тилекке каршы жана жогоруда айтып кеткендей өсүү темптери пландагы көрсөткүчтөргө жетпей калды. Эң негизги себеби бул биринчи кезекте биздин мынагы чек арадагы маселелер боюнча биринчи кезекте бул Кытай Эл Республикасы боюнча менен экинчи кезекте жана Казакстандагы проблемалар, барыстагы, анан кийин чек арадагы проблемалар боюнча тилекке каршы ошол биздин пландык көрсөткүчтөр аткарылган жок. Ал эми бажет төлөмдөрүнөн биринчи кварталда 1 миллиард 300 миллион сом казынага түшпөй калды. Эл өкүлдөрү мунун себебин сурашты. Таможня боюнча эмне мындай маселе болуп калды? Аз түшкөнүнө Кытайдан эмне машина келбей калдыбы? Келбесе эмнеден бул? Биринчи кезекте ал жерде ошол чек арадагы Кытай тарапка өтүүчү биздин шарттар төп келбейт экен биринчиден, экинчиден эми ал жерде жакшы билесиздер, саясий маселе бар. Азыр буюрса президентибиз дагы биринчи кезекте ошол приоритеттүү түрдө Кытай Республикасына жасала турган сапарынын алкагында ал маселени чечүү каралып атат. Жалпы импорттун 64% да ушул Кытайдан келет. Былтыркыга салыштырмалуу январь, февраль, мартта казынага 2 миллиард 600 миллион сом каражат түштү. Өсүү темпи 166,3%га бекитилүүдө. Ошондуктан планды аткаруу бир аз оор болуп жатканын айтат бажы кызматынын төрагасы. Ушунча жылдап, 30 жылдап ташып эле жүргөндөн азыраак келгенде кайсы бир стандартыбыз туура келбей калды деп атам. Муну менен катар республикалык мааниси бар жолдорго өзгөчө басым жасоо керектиги белгиленди. Депутаттар аталган тармакка каражат аз бөлүнөт дегенден алыс. Кеп анын эффективдүү пайдаланылышында. Улукбек Тойчуевич айтып кетпедиби, кичине бир политический көз караштар бар го бу жерде дегендей кылып. Эми сөзүнүн ачыгын айтканда, март айында ошо Кытайда пандемия башталганда биз бир тараптуу өзүбүз жаап алыппыз. Границабызды. Парламентарийлер Бишкек Ош каттамындагы Сосновканын үстүндөгү 30 метр жол 15 жылдан бери асфальт албай турганына нааразы. Бул сыяктуу жерлер Каракөл менен Ташкөмүр шаарларынын ортосунда дагы бар. Финансы деле мындай өтө начар бөлүнөт дегенге мен анча кошулбай калдым. Себеби ошол финансы бөлүнгөн акча каражаттын
эффективдүү пайдаланышында чоң суроолор пайда боло баштаптыр да. Бизде акча бөлүнөт, жумуш жок экен, контроль да жок. Мисалы Тоо Ашууда мен бир жолу иностранство менен өтүп кетип атсам, 4 адам иштеп аткан экен, 8-и карап турат начальник болупчу. Бул менен биз кантип мамлекетти оңдойбуз? Кайсы акча тутуп келет? Бана Ош Бишкек жолунда Сосновканын үстүндө бир 30 метр жол 15 жылдан бери асфальт болбойт. 5 министр алдап кетти. Эмне десең чөгүп атат деп, ал жер 1 метрге чөккөн жок да, 1 сантиметрге да бир жылда чөкпөйт экен. Себеби министрлер бул жол менен жүрбөйт, элди ойлобойт. Депутаттар ички сырткы карыздарга дагы токтолушту. Быйыл аласа березеге канча каражат каралганын сурашты. Бул жылы 37 миллиард 266 миллион сом төлөнүшү керек. Бүгүнкү күндө өлкөнүн башка мамлекеттерге карызы 4 миллиард 81 миллион долларды түзөт. Республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча 2021 жылдын 1 кварталы үчүн республикалык бюджетке жалпы пландалган сумма 33 миллиард 746 миллион сом болчу. Иш жүзүндө 32 миллиард 352,2 миллион сом түштү. План 95,9% аткарылды. Ал эми айрым жарандар бардык бюджеттик көрсөткүчтөр сайтта ачык айкын элге белгилүү болушу керек деп эсептейт. Жанагы постановление жарлык 93-жылы чыккан 3-май номер 1182-12. Бүгүнкү күндө ушул мыйзамды кандайдыр себептер менен Министерство юстиция блокировать этип коюптур. Эмнеге элге маалымат жетпейт? 2018 жылы бул мыйзам ачык болчу, бүгүнкү күндө блокко коюлган. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндө экономикалык, социалдык экономикалык жана саясий кырдаалдан чыгуу боюнча бүгүнкү күндө Улуттук банк тарабынан 1 триллион 300 миллиард сом каражатты чыгарылыш керек. Ал каражаттын бардыгы бүгүнкү күндө биздин ички карызыбызга, кредиттерибизге, жана пенсияларыбызга, пособияларыбызга жана ошондой эле айлык акыларыбызга көтөрүлүүгө бир чоң шарт түзөт. Жыйынтыгында Жумурай журту түйшүккө салган баалардын өсүшү дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу болуп жатканы белгиленди. Бул боюнча өкмөт иш-аракеттерди алып барууда дейт Улукбек Карымшаков. Жыйынтыгы 2-кварталда билиneрине ишендирип кетти. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюз, Бишкек. Замирбек Карашев мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка өкмөт башчы Улукбек Марипов кол койгонун мамлекеттик бажы кызматы сайтына жазды. Премьер-министрдин дагы бир буйругу менен бошогон мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматына Замирбек Малабеков дайындалды. Малабеков 2014-2016 жылдары Бишкек шаарынын 1-вице-мэринин милдетин аткаруучу болгон. Буга чейин бажы кызматында жетекчи орундарда иштеген. Бажы кызматынын генерал-майору. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлары Бакыт Алиев менен Элнура Мамбетжунушева өз ордунда калды. Кезек дүйнө кабарларында андан учкай маалымат. Египетте кеминде 11 адамдын өмүрүн алган поезд кырсыгынын жагдайлары иликтенүүдө. Маалыматка караганда кырсыктан 100гө жакын адам жаракат алган. Пакистанда Франциянын элчисин өлкөдөн чыгарууну талап кылган топтор менен полициянын жаңы кагылышууларынын кеминде 3 адамдын өмүрү кыйылды. Google компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн байлыгы 100 миллиард доллардан ашты. Кененирээк алдыда айтып беребиз. Египетте кеминде 11 адамдын өмүрүн алган поезд кырсыгынын жагдайлары иликтенүүдө. Маалыматка караганда кырсыктан 100гө жакын адам жаракат алган. Каза болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүндүгү айтылууда. Ооруканага жеткирилген бир нече жүргүнчүнүн абалы оор. Маалыматты өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги таратты. Аль-Мансур шаарынан Каирге бара жаткан жүргүнчү поезди Тух айылына жакын жерден рельстен чыгып 8 вагон оодарылып кеткен. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсык айдоочунун күнөөсүнөн улам болгон. Ал оңдоо иштери жүргүзүлүп жаткан жерде поезди 30 км/сааттан ашпаган ылдамдыкта 120 км/саатка чейин тездеткен. Өзгөчө кырдаал болгон жерде 60 медициналык топ иштеди. Бул Египеттин темир жолдорундагы бир айга жетпеген экинчи ири окуя. 26 мартта Сохак провинциясында жүргүнчүлөрдү ташуучу 2 поезд кагылышкан. Андан кийин расмий маалымат боюнча 19 адам каза болуп, 200гө жакын адам жаракат алышкан.
Пакистанда Мухаммед пайгамбардын азил сүрөттөрүнө байланыштуу Франциянын элчисин өлкөдөн чыгарууну талап кылган топтор менен полициянын жаңы кагылышуусунан кеминде 3 адамдын өмүрү кыйылды. Өлкө чыгышындагы Лахор шаарынын полициясынын өкүлү Рана Ариф билдиргендей, 18 апрелде тыюу салынган Техрики-Лабайк партиясынын талапкерлери жергиликтүү полиция бекетине чабуул коюшкан жана 6 коопсуздук кызматкерлерин барымтага алышкан. Натыйжада ортодо кагылышуу болуп, андан 20дай адам, анын ичинде 11 полиция кызматкерлери жаракат алды. Техрики-Лабайктын өкүлдөрү өткөн жылы Францияда Мухаммед пайгамбардын карикатурасынын жарыяланышына байланыштуу француз элчисин өлкөдөн чыгарууну талап кылып, өкмөткө 20 апрелге чейин убакыт беришкен. Бийлик 12 апрелде партиянын лидерин камакка алган. Бул жагдай анын тарапкерлеринин жаңы каршылык акцияларына түрткү берген. Францияга каршы мындай демонстрацияларга баш аягы 5 адам, анын ичинде 2 полиция кызматкери мерт болду. Этом не говорю, потому что это напрямую касается меня и моих детей. Если вы заметили, я часто говорил, вы знаете, нас будут качать. Цитата. Беларусту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко өзүнө жана балдарына кол салууну көздөгөн операция алдын алынганын билдирди. Ал бул тууралуу 17 апрелде ишембилик маалында журналисттерге айтып, операцияга АКШнын жогорку саясий жетекчилиги макулдугун берген деп белгиледи. Бирок Лукашенко бул сөздөрүн бышыктаган далилдерди көрсөткөн жок. Орусиянын чалгын кызматтары Лукашенко сөз кылган кутумчул аракет боюнча Москвада Беларустун 2 жаранын кармаганын кабарлады. Мындай айыптоого Кошмо Штаттардын расмий мекемелери жооп кайтара элек. Бирок Беларусь оппозициясы Лукашенконун айткандарын четке кагышты. Оппозициянын лидери Светлана Тихановская соңку кабарларды Орус-Беларусь атайын кызматынын чагымчыл аракети катары мүнөздөдү. Беларуста былтыр август айында талаштуу президенттик шайлоодон бери Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар мал-мал менен өтүп келет. Бир катар батыш өлкөлөрү шайлоодо олуттуу бурмалоолор болгонун белгилеп, Лукашенконун жеңишин таануудан баш тартышкан. Андан бери Лукашенко өзүн бийликтен кулатууга аракет кылды деп батыш өлкөлөрүн бир нече жолу айыптаган. Google компаниясынын негиздөөчүлөрү Ларри Пейдж менен Сергей Бриндин байлыгы Alphabet'тин акцияларын кескин өсүшүнүн аркасында $100 миллиард ашты. Bloomberg'тин айтымында Пейдждин байлыгы 1 жылдын ичинде $21,2 миллиард көбөйүп, учурда $103,6 миллиард бааланууда. Ошол эле учурда Бринд 1 жылдын ичинде $20,4 миллиард тапса, азыр анын жалпы байлыгы $100,2 миллиард түздү. Жалпысынан мындай жогорку көрсөткүчкө биринчи жолу 1999 жылы Билл Гейтс жетишкен. Google компаниясына таандык Alphabet компаниясынын акциялары пандемия учурунда 80%га жогорулады. Google компаниясын 1996 жылы негиздеген Ларри Пейдж менен Сергей Брин Alphabet'тин акцияларынын контролдук пакетине ээ. Компаниянын кирешеси 2020 жылдын 4-кварталында $46,43 миллиард түзгөн. Bir жыл мурун бул көрсөткүч $37,57 миллиард эле. Үстүздөгү жылдын 1 апрелинен 3 апрелине чейин Коопсуздук 2021 аталышындагы биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулар өттү. Ага 2000ден ашык адам тартылып, бул жол менен 100 автомобилдик, бронетанкалык бирдик жана атайын техникалар, 20 артиллериялык система колдонулуп, 10 учак, ошондой эле Орусия коргоо министрлигинин номер 20022 аскердик бөлүгүнүн кызматкерлери да катышты. Бардык катышуучулар жогорку көчүрмөн даярдыкты, ыраттуу координацияланган ишти жана сабаттуу жана чечкиндүү иш алып баруу жөндөмүн көрсөтүштү. Машыгуунун жыйынтыгында Орусиянын 11 аскер кызматчысы Кыргызстандын президентинин энчилүү сааты менен сыйланышты. Сыйлык тапшыруу Аземи Кант авиабазасында коргоо министринин орун басары жана Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын катышуусунда өттү. Жалал-Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев спорт мектебинде машыккан 2 спортчу Азия чемпионатында коло медаль тагынды. Кайрат Түгөлбаев жана Амантур Исмаилов 13 апрелден 18 апрелге чейин Казакстанда өткөн чемпионатта грек-рим күрөшү боюнча 3-орунду ээлешти. Бүгүн байгелүү кайткан спортчуларды жана алардын машыктыруучуларын мэр кабыл алды. Кала башчы намыска жараган балбандарды жеңиши менен куттуктап, жергиликтүү бийлик тарабынан колдоолор дайым болгондугун белгиледи. Алматы шаарында өткөн дагы чемпионат аябай жакшы болду. Күчтүү балбандар келди. Ал жерде аябай күчтүү деңгээлде өттү десем болот. 3-чү коло медаль алып калдым. Ирандык балбанга ошо өзүмдүн тактика жагынан кое албай, өзүмдүн кичине бир аз дагы психологический жактан дагы мындай кое албай, настрой эте албай
ошо ирандык балбанга жеңилип, кийин 3-чү коло медалга күрөшүп, анан 3-чү орун алдык. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нурньюз маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирди толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кыска жарнамадан кийин эфирдик берүүлөрүбүз уланат. Бизден алыстабаңыздар, саламатта калыңыз.